Козубаев Акылбек, Кадамжар району суу чарба башкармалыгынын башчысы. Кыргыз кыштагы айыл өкмөтүнө суга сууну жеткирүүдө маселе жаралып келген. Ички каналдары реабилитациядан өтпөй, мына буюрса бүгүнкү күндө реабилитациялык иштерден өтүп, U85 жана U87 41,5 миллион сомдук дүйнөлүк банк тарабынан курулуш иштери аткарылды. Кыргызстан айыл өкмөтүнө суга суу боюнча маселе жаралбай өз убагында чечилди деп ойлойбуз. Километри ички чарбалык канал бардыгы болуп 6 километр 700 метр канал бетондолду. Жаңыдан курулду. Кыргызстан айыл өкмөтүнүн башчысы Досатов Дастабек Мамасыдыков. Бүгүн мына Кыргызстан айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылында чоң бир долбоорду ишке ашырып аткан учурдун мезгили болуп турат. Биздин Кыргызстан айылы ушу май, июнь айындарда дыйкандарга сууну жеткизиш өтө тартыш болот эди. Ошо кыйынчылыктарды, маселелерди жогорку деңгээлде көтөрүп, акимияттан, облат администрациядан, суу чарба департамент жетекчилигинин жардамы менен мына бүгүн Дүйнөлүк банк каржылап берди. 41 миллион сомдук долбоор, 2 ички каналды биз ремонттоп, жаңыдан түшүрүп, Кыргызстан айылыга суу жоготуусуз Кыргызстан айылыга жетип калды. Мына быйыл май, июнь айында биз көп болуп турабыз, суу тартыш болбоду. Кудайга шүгүр, мындан бияга бардык ички каналдарды ремонттоп, ишке ашырышка аракет жасай беребиз. Дыйкандар мындан бияга сууга суу менен дайым камсыз болушуга мен тилектешмин. Мына 2022 жыл бардыгыбызга жемиштүү, мөмөлүү жылдардан болсун. Ишиңиздерге мына биздин куру берген жоопкерчиликти чектелген инженердик коргоо коомунун жетекчиси Икрам Файзулаевичке, Мурат Файзулаевичке, Икрам Файзулаевичке, ошондой эле бүт суу чарба департамент жетекчилиги, Кадамжар райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Кутбедин Абдрахмановичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер илгери болсун. Мындан бияга только ушундай ачылышта жакшы аземдерде жолугушуп жүрө берелик. Мына бүгүн Кадамжар районунун Кыргызстан айыл өкмөтүнө караштуу Тилла суу пайдалануучулар ассоциациясы тарабынан Дүйнөлүк банкка проекттер, долбоорлор жазылып, мына бүгүн тапшыруу алдында келип катыштык. Ушул Тилла суу ички чарбалык суу пайдалануучулар ассоциациясы тарабынан 7 километр 600 метр болгон канал курулду. Бул 4 жыл аралыкта. Бул каналдын жалпы сметалык баасы 41 миллион 500 миң сомду түзөт экен. Эми бул каналдын эң зарыл келип чыккан негизги маселеси болгон бул Кыргызстан айыл өкмөтүдөгү эң суу жетпеген жерлерге таштама каналдан булан суу алып, где-то 1000ден ашык жерлер кайрадан ушул суу жеткирилип, жалпы элдин айыл чарба багытындагы иштерине маселе чечилди. Эми негизги болгон бул көйгөйдүн келип чыккан долбоорду бул иштеп чыккан ушул Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү мына Абдикерим агайлар келип, проектировщик Лариса айым келип, мына бүгүн ушул каналдын ачылыш ишке берүү алдында турдук. Ушул аксакалдардын батасын алып баштадык. Эми бул канал көп жылдар бою элге кызмат кылсын. Мындай каналдардын курулуштары Баткен областынын өнүгүү программасыга киргизгенбиз. Бул Бүргөндү магистралдык каналына чоңойтуш боюнча 17 көп каналды кайрадан ушул проекттери болуп атат. Бул эми негизги эле Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз өлкөсүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич тарабынан ирригация маселесине өтө чоң көңүл бурулуп, быйылкы жылда жалпы республика боюнча 1 миллиард акча каражаты бөлүндү. Бул деген сөз эми ушул бардык айыл чарба жерлерин сууга суу менен камсыз кылуу багытында бир топ иштер аткарылып атат. Мына Бүргөндү магистралдык каналы Баткен облусунун өнүгүү программасыга эң биринчи приоритеттүү маселе болуп кирди. Эми ушул долбоорду жасоо иштери менен аракет жасап атабыз. Кудай кааласа бул дагы эгерде кирип калса 1000деген гектар жерлер жалпы ушул Кыргызстан Актурпак алга айыл өкмөттөрүгө чейин
суу жеткирилип, миңдеген гектар жерлери өздөштүрүлөт. Эми жалпы элге ушул айыл чарба багытындагы жерлерди сууга суу менен камсыз кылуу багытындагы бүгүн мына Таштама каналыны ишке берип отурабыз. Ушул канал көп жылдар бою элге кызмат кылсын. Мындан ары биз дагы өзүбүз ушул ирригация системасынын оңдоо боюнча иш аракеттерди жүргүзөбүз. Көңүл бурулуп, быйылкы жылда жалпы республика боюнча 1 миллиард акча каражаты бөлүндү. Бул деген сөз эми ушул бардык айыл чарба жерлерин сууга суу менен камсыз кылуу багытында бир топ иштер аткарылууда. Мына Бүргөндү магистралдык каналы Баткен облусунун өнүгүү программасыга эң биринчи приоритеттүү маселе болуп келди. Эми ушул долбоорду жасоо иштери менен аракет жасап атабыз. Кудай кааласа, бул дагы эгерде кирип калса миңдеген гектар жерлер ушул Кыргызстан, Актурпак, Алга айыл өкмөттөрүгө чейин суу жеткирилип, миңдеген гектар жерлери өздөштүрүлөт. Эми жалпы элге ушул айыл чарба багытындагы жерлерди сууга суу менен камсыз кылуу багытындагы бүгүн мына Таштама каналыны ишке берип отурабыз. Ушул канал көп жылдар бою элге кызмат кылсын. Мындан ары биз дагы өзүбүз ушул ирригация системасынын оңдоо боюнча иш аракеттерди жүргүзөбүз. Рахмат. Банктын өкүлчүлүгүнөн, долбоордун өкүлчүлүгүнөн şu Abdülkerim biz bilen birge tığız işleşip jay-jayda көрүп туруп ушул маселени кылбасак болбойт экен деп, мына бүгүн азыр биз өндүрүшү керектөөгө байланыштуу биз сууду ача бердик. Себеби бизге сиздер менен буяка жолугушканга келгенибиз, биздер күткөн жокпуз эми сиздер менен жолугабыз деп. Биз ушу объекттерди бүгүн мамлекеттик көзөмөл кылып өткөрүп берип аткан күнү эле ушул долбоор бүттү. Анан долбоор айыл чарбасын өнүктүрүү жана тамак ашты жакшыртуу долбоор болуп эсептелет. Бул долбоорго биз сиздердин айылыңыздарга келип, ушу Тилла суу ассоциациясына иштегенге мына 5-6 жылдын жүз болуп калды. Аралып аткан чоң проблема бар болгон. Мына азыр ушу каналдардын сыйымдуулугун чоңойтуп, эки каналдан бири 7 километр 700 метрлик бетон каналдар курулду. Ага караганда 1,5 эсе көп болгон. Себеби ошондо ылыйкы Кыргызстан айылындагы чоң проблемалар чечилди ойлоп атабыз. Мына бүгүн да көрүп атабыз. Мына суу жетип, биз азыр ылыйкы зонадан сурап аны көрдүк. Каналдар курган биякта биздин строительный компаниянын жетекчиси турат. Мен жанында бул биздин ушул долбоорго иштеген Лариса Витальевна Тачова келген. Бул жерге көп инженерлер иштеди. Андан сырткары бул жерге местный ассоциациянын адамдары, отдел поддержканын бүтүн инженерлери, райондук суу чарба башкармасынын жетекчилери, специалисттери биз менен чогуу иштешти. Ага сиздерге түрткү болот деп ойлойбуз. Кийинки проекттер менен дагы сиздердин элиңиздер мындан баштап иштей баштады. Анын бардыгын биз акыбат эте алган жокпуз. Кудай кааласа келечекте жаңы долбоорлор иштеп, кудай кааласа суу жетиш керек. Өрөөндө суу кеңири, Бүргөндү каналында суу кеңири ашырып, жетпей жаткан талдарга суу жеткиргенге сиздер дагы кол кабыш кылсаңыздар, айылөкмөт иштейт, район администрациясы иштейт, облус администрациясы иштеп, институттар менен иштешкенге кудай кааласа бүгүнкү күндө шарттар бар. Ошон үчүн биздин каалап кетерибиз сиздерге жаштарды дагы ушу жумушка тартып, ушул жерге иштегенге аракет кылдырып, келечекке ушул жер көгөрүш керек, өнүш керек, и келечек болуш керек. Рахмат. Менен суу алып иштеген неме алган жерлер көп. Кээ бир жерлерде мындай суу немелерини ирригация системаларын оңдош боюнча эч кандай бир неме болбойт экен. Бул 41,5 миллион сомдук долбоор дагы өтө чоң дагы акча деп ойлойбуз да. Эми мына Баткен областынын өнүгүү программасыны киргизгенде жалпы мамлекет тарабынан бизге тапшырмалар коюлуп, ведомстволор аралык комиссияларды бир нече министрлердин орун басарлары менен бирге келип, азыр Бүргөндү магистралдык каналыны чоңойтуш боюнча дагы биринчи маселе болуп турат. Баткен областынын өнүгүү программасында Кадамжай районундагы эң биринчи маселе болуп турат. Бул эгерде ушуга параллельный канал 17 кубалык кошсок,
Кудай кааласа алгага чейин сууду алып барабыз деген долбоор даярдалып атат. Мына Кадамжай районундагы ирригация системасыны баягы багыт алып туруп баштадык дегенибиз. Мына сиздерге дагы маалымат иретинде дагы бир-эки маселени айтып коеюн. Вадил аркылуу биздин мына чекелик, жошук айылдарга 4 айылга, ынтымак, подкос ушул айылдарга да суу жеткизиш кыйын болгон. Вадилге киргизсе 2 куба. Оягдан 300 литр же 500 литрге чейин раса зорго суу чыгып аткан. Азыр ошону былтыркы министрлер кабинети төрагалары 1-2 жолу келгенде маселе коюп атып, азыр республикалык бюджеттен эле жасалып атат. 156 миллион сом. Андан сырткары Исмат деген каналда өткөндө Галановый айылдан келип, Өзбекстандан качкан. Ошол проекттер дагы бул канал 10 километр. Дүйнөлүк банктан каржыланган учурда ошол Ташкент үстүгү бассейн баягы суу сактап долбоор даярдалып өтүп, Дүйнөлүк банктан өтүп келип алар сиздерге чоң рахмат. Анан негизи эле өзү эң Кыргызстанда ысык жер ушу кыргызча болуш керек, биздин эң баткенчилерге сагы 500 миң акча түшкөн бизге. Ошонун 3 контейнерини экспертага бердик. Барып долбоор жасагандарга дагы, мына биздин эл өзү дагы катышкан кайсы бир жаран ушул каналга тиешеси болсо, бардыгыга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде башында туруп, айыл өкмөтү бир эле ушул маселе менен чектелбей көптөгөн маселелерди дагы аралашып жүрүшөт. Эми кээде баягындай ар бирибизде баягындай неме болуп калышы мүмкүн. Ошондой болсо дагы аракет жакшы. Кудай кааласа ушул канал көп жылдар бою сиздерге, бизге, элге кызмат кылсын. Рахмат баарыңыздарга. Район мамлекет катнашчысы сыйлыктар барды, сиздер тапшырганда тапшырып койсоңор. Кадамжай районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон салымы жана сууга жерлерди суу менен камсыздоодо, ирригациялык абалын жакшыртуу жана ички каналдардын оңдоп түзүүдөгү зор эмгеги үчүн Айыл чарба жана тамак аштык жакшыртуу долбоордун координатору Ажымат Абдикарим Бөрбаевич ардак грамотаны сынайт. Кандай баланады экен, сиздерде акча көп экен. Ардак грамота менен инженердик коргоо ОСОнун директору Икрам Мурат Фазилаевич ардак грамотаны сынайт. Рахмат. Ушул эми бул сиздерге баары бир эме да. Ооба. Бир кылган иштин жыйынтыгы болот да баары бир. Дагы бир грамота менен ушул каналдарды курууга көмөк көрсөтүп, элдерди уюштуруп жардам берген үчүн башчысы Эшмуратов Шавкатжан Хасанович сыйланат. Суну жакшы байлап атасыз. Бул грамота. Сизде калтай жибериңизби? Бул төрүлү кудай болду дагы. Аттуу жетекчилер, урматтуу коноктор, урматтуу айыл өкмөтүнүн тургундары, эми Кыргызстан айыл өкмөтүнө эң проблемный маселе ошо суу болчу. Анан ошо сууну чечебиз деп сиздер менен бирге ана отурат, Төлөнөк отурат, Абдыкайымак отурат, Агай отурат, келди беке. Хамит ага отурат, мына сиздер отурасыздар. Основной проблема ушул болчу да. Келип ушул жерде жаткан күндөр болду. Канча совхоздун директорлори, айыл өкмөттөр, СПАнын башчылары кетти, алмашты, али отурат бу жердечи. Анан негизги сөздү Рахманович айтып кетти, мен да кошулам. Учурдан пайдаланып, ушул долбоордун бүтүшү менен ушул жерге катышуучуларды баарын чын дилден куттуктайм. Кудай кааласа Кыргызстан айыл өкмөтүнүн өнүгүү өсүшүнө аябай шарт түзүлөт да, тök иштешибиз керек да. Ушул долбоорду ишке ашырган Айыл чарба министрлигине ошону колдогон отдел поддержки проект деген бар. Ошонун кызматкерлерине, заказчик дирекциянын башчысына, бүткүл дүйнөлүк банктын жетекчилерине, проектировка мына Лариса эже сизге, анан бу жерде техникалык коопсуздугун башкарган мына досум
Егенбердиев Тайыр Хажыға бардыңызарға мен ырашылық білдіремін да. Анан берді каналдың бойында, арықтың бойында, мына бүтелекте чоң іштеген, жақшы, жаман сөздер болғанда, анша-мынша мен дағы шул Айшары башқармасының атынан шул СПА-ның басшысы Шавкат Хасановичқа шул ырашылық хатты мен тапшырып қойын, Айшары башқармасының атынан. Анша-мынша қатты кетсе кешіресің, шынымен жуылып кетсе керек. Елдің қызығушылығы үшін болды. Көп қатшы берді проектке, ішке, мына ұлсаға, естеліге. Бағы сөйлескендер естен шығарсаңыз. Ақылбек мырзаға берсек. Ассалаумағалейкум. Қырғызстан өкіметінің тұрғындары. Сөзді қыса қылайлы. Burada kanalımız жоқ, içki kanallarımız. Biri Jorga taşaytыдек, biri Мұналыға taşaytыдек, Ошатылек. Бар суызды дағы пачан шығарып небе қылатылек. Шоға Мына Құдайым берді, антып чоң проекттерге оғашыған. Мына біріншіден Абдыкерим Бұрбаевтың бияқа чоң разылық білдіресіз. Лариса Витальевнаға ұшыл проект, немені каналды проектсін жасаған. Қысқасы сіздің немелеріңізге да, командаңызға. Онан кейін ұшыл долбарыға чұрқаған өкіметке разылық білдіресіз. Оның біздің спалардың қолдау бөлімінің басшысы Мирлан бұғадағы сіздерге емек қылған өте салымы қызматыңыз өте салымы чоңда боламыз. Шоға кішіне біздің дағы кішіне емек ішкі каналдарды оңдау жана инфраструктураларды қалбына келтіруді қошқан чоң салым үшін Кадамжар райондық су чарба башқармасының ада грамотасыменен Борончиев Асееке. Ошын біздің технозор болып, бұл кішіні Тайраканда емесі қызматы чоң. Тайрака сізді да. Онан кейін, сіздерге жүгіріп, сіздерге өтті қызматы сіңген өзідің Зайырып Сайдоққас Саматычке шында құттықтап Ulan şol ele sıylık menen Boroş Valican. Sizlerden buğaltırınız, Spa'nın buğaltırı var mı? Buğaltırı kız. Oşala mı? Suğuzlarga bereket payız versin. Var. Orada gramatolar var. Çınığı aytış gerek. Bu 3-2-7 деп қоямыз. Су бататыға сыйымдылығы канал болғаны менен чындыгы да сел дагы мол жолго алынган 3,5 кубка чейин су батат. Без проблема биздин быйыл Борбалыкка биз 10 күн 15 күн арткан сууду өткөздүк. Жөнүндө сүйлөшүп, ошон үчүн биз субанып кылсак, бияктан сышкадан булар дагы Кыргызстан айыл өкмөтү ыраазычылыкка ушул проекттердин түштүк регионалдык ийнери Карпова Лариса Витальевна, мы вас от души поздравляем. Пожалуйста, примите наш подарок. Кадамжар шундай эле ыраазычылыкка менен Кадамжар райондук суу пайдалануучулар ассоциациясынын колдоо бөлүмүнүн жетекчиси Ахматов Мирлан Нарбаевич. Ака сизге берип коебуз. Ыраазычылыкка менен ийнелерди коргоо жоопкерчилиги чектелүү коомунун менеджери Икрам Мырзалимов акеге. Ыраазычылар ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Калпаев Ислам Курбанович. Ыраазычылыкка менен Тилла суу пайдалануучулар ассоциациясынын кеңешинин ардагери Адилов Вайдилла Алымович. Вайдилла ака жерде көргөндөй болдум мен. Вайдилла аканы азыр жерде көрдүм мен. Бүгүн жак көйүп кетип сеники. Пайдалануучулар ассоциациясынын ардагери Элчиев Бетибай Жарматович. Сууду бридж проекти Абишакеден баштаган. Бул жакта менен ленталык кыркып сууду чоңдор ачып берсе. Агай сүйлөңүздөр, сөзүңүздөр болсо. Дотациядан азыраак алыш фундаменти түзүлүп атат. Кебирлер о сузак турасында жок. Азерден башка. Ошону специалисттерди өтөтүп көргүлөр. 50 градуска чыккан күндөр болот. Кечеси монда келимизе рагы бар.
O beni görür gözü yok eder. Sen ketsen anan oğlat yaptılar da yürgümünde. Sen baktın var iken git. Sana olmaz verirsin Allah Teala katırım işte. Yeni buna 15 gün bir karavan koy. Şunu 15 70 günde suldu başından bir gündü de bizde dostu bir emeğizler, gündeşizler. Kalsın bay degen. O şöyle bu upayat gibisi. Aralığa bağırıp yemek kıldı, çapkoz bol. Bunu жақсы işletiştiler biliş gerek. Bunu bir taşırıp koygandan keyin bunu işletiş gerek. Köpke suluşma kılış gerek oldu. Şunu kuru bergen silerge rahmat. Şunu başta bana kelip elli oldu, başını biriktirip ayçı oturasın almayı. Çıkıp yürgen bunu alırlar yani hemen başını suap bilirlerinde. Kırçılığın besini, sarmaçılığın besini. Bir yılda biz bir yerden 3 metre düşürmesek bunu. Erteğe kardeş kö. Bu da baş geçecek. 3 metre. Bizim yoksa su öyle, boşa su öyle yetişti. Gazasaydan çıkıp ederiz kuda kalırsa buna öküm attı, kolda öldü. Bunda ya yok Doğan'dan. Pasarını belirlik hükümetimiz, rayonumuz yengbeyinci. Hükümetimiz şu yerini aldığınkı rayonun aldığınkı hükümetlerden bolsun, Allah Teala'ya koldagan bolsun, bizim duanı kabul kılmasın. Bak, cürgüzel el birgelikte suda çaylar. Güzel. Sondayı da boldu. Ana neme, mimanda kenge. Sıcakçılık olsun. Ne kadar verin ağay? Yerliğe toyunculuklar kesin, şundat kesin, yaşlılıklar da geliyorsun kenarda. Nasıl şey? Ya kutu da var. Ya kalmıyor.